Assalomu alaykum Facebook kullanıcılar. Assalomu alaykum Bağbanlar cemaati. Salamatsızlarmı? Mına 1-may ayında ayıldık. Çoğuluş bolup atат eken. Her bir ayılda şunday çoğuluşlarda ötközüp 1-may 1-maydın hökümeti Muhtar Şeribayev күнүгө ушундай чогулуштарды өткөзүп атат экен. Бардыгынын көйгөйү мына азыр туруп сүйлөп аткан киши айтып атат. Суу боюнча маселени көтөрдү, анан кийин ушул бала бакча жөнүндө суранып атат. Ушул жака бир бала бакча болсо деп. Мына ушул отурган туугандарыбыздын бардыгында азыр жер бар. Ар биринде жери бар, ар бири ушундай азыр ушул турган жерибизде эле мына көп мына жер бош турат да. Көп жер бош турат, бирок мына ушул жерден эле мына кичине эле жүрсүгөндө мына ушул ар жагында Өзбекстан. Ар жагында ошо мына эсимде мына 2006-2005 жылдары мына жолдун асфальт жол ар жагын карасаң башкача да. Жап-жашыл, мындай терек талдардын бардыгын алып таштап туруп, булар мөмөлүү дарактарды отургузган Өзбекстан тарап. Биз тарапты мына өзүңүздөр көрүп атасыздар мына. Бак отургузуу илимин бериш керек болуп атат да буларга. Бак отургузуу илимин азыр дүйнө жүзү органикалык тамак ашка ушунчалык зарыгып аткан мезгилде мына биздин мына элибизге ушундай ар бир айылга бирден жакшы агроном керек болуп атат да. Болбосо болбойт туугандарым. Ол мисалы үчүн айтып деп койгон менен эч нерсе өзгөрүлүп кетпейт. Мен келемин, направление беремин, неме, бирок буларга күнүгө керек да. Мына азыркы мына акыбал мынандай, мына өрүктөр мынандай болуп ооруп атат. Мына мисалы үчүн агроном болсо ушуну чечип коет эле. Каякта агроном жок. Мына сууну пайдаланууну билбей атышат. Жерди пайдаланууну билбей атат. Мына көрүңүздөр мына. Ушул жерде канча бир эле ушундай Өзбекстандын ушундай кыштагында канча продукция чыгып кетет. Күнүгө мисалы үчүн ошол жерде бирдиктүү бир сортко өтүп алышкан. Ошол жерде ар бир үйдөн 5 тонна, 10 тонна, 20 тонна жүк чыгат. Кетет. Россияга кетет, сатылат. Кыргыздардын жери болсо мына. Ушул мына отургузган бактары мына жөн эле өсүп жатат да. Мына мисалы үчүн мына жөнүндө айтып кетсек, мына гүлдөй баштады бадамдар. Шуну караса болот да. Обрезка кылып, ичин тазалап, астына берип, жок да мындай. Мына көргүлө. Бул өрүктөрү. Эми гүлдөйүн деп калыптыр. Өрүктөрү бадамдан кийин өрүк гүлдөйт. Жасай турган эл бар, суу бар, жер бар, билим жок болуп атат. Билим берүүнү бардык 60 жогорку окуу жайды быйылдан баштап юристке дагы, программистке дагы, башкасына да эч нерсеге окутпастан бардыгын айыл чарбага окутуп ташташ керек. Ошондой кылып туруп 10 жыл катарасынан айыл чарбага илим бере турган болсо биздин жерлери вообще сонун болуп кетет эле да. Илим жок болуп атат да. Мына биздин негизги проблемабыз ушул. Мына отургандар элдердин бардыгы күчү бар. Бардыгында акылы бар. Бирок мына билбегенди билбейт экен да. Айтабыз, эптей албай атат да. Мына туугандар, бардыгыңыздарды багбанчылыкка чакырам. Азыр мен сүйлөй турам, мага сөз келип калды, азыр мен ошо сүйлөйүн барып. Ассаламу алейкум кыргызстандыктар, ассаламу алейкум Багбандар жамааты, саламатсыздарбы? Мына азыр Кыргызстан боюнча эки түр сөлжөн багылып атат. Бирөөсү старатель, бирөөсү калифорниец. Мына экөө тең жакшы.
Бул сөлжанды биз эмнеге багып атабыз? Көбү түшүнбөйт да мына эмне үчүн бул сөлжан багылат деп. Туугандар, бул сөлжан бизге дүйнөдөгү эң таза органикалык жер семиртиш берет. Эгерде биз мына ТЭЦтин ошол таможенный союздун талабына жооп бере турган, Евросоюздун талабына жооп бере турган продукцияларды чыгарабыз десек, биз бардыгыбыз биргеликте ушул сөлжан багышыбыз керек. Эгерде силерге сөлжан керек болсо 0550 20 0007 номерине кайрылсаңыздар болот. Булар гемофродит болот. Гемофродит болот. Андан кийин булар эркеги ургатышта 2 теңге жумуртка таштай берет. Мына эркеги мисалы үчүн 12 жумуртка баягы эркегинин жумурткасынан 12 чыкса максимум, неме ургачысыныкынан 13түк чыгат да. 13түк чыгат. Мына неменин биогумустун баягы жасоонун принциби биринчиден адам өзүмө ошол органика тамак аш менен камсыз кыламын деп жасаш керек да. Мына азыр көрүп атасың мына жерде ушул биз бул жерде арендага алып турабыз балдар менен. Мына огородду полностью биогумус менен жасадык, анан бирдеме өсүп баштады да. Ага чейин мына камыш басып эле жаткан экен. Мына клубника отургузуп койдук азыр. Ошол жерден уже клубниканын эмесин, эң каприлла дагы эмне деген С неба, небо, 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 дождь, пока меня ты ждешь, не болей. Небо, 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 с неба лей. С неба, небо, 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 дождь, пока меня ты ждешь, не болей. Небо, 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 я бы мог все объяснить, но это значит подвести итог. Assalamu alaikum бүтүрүүчүлөр. Азыр Кыргызстанда кайсы кесипке муктаждык көп болуп атат деп сурашыңар мүмкүн. Азыр Кыргызстанда агроном жок болуп атат. Агрономия. Бардыңыздарды агрономияга чакырамын. Агроном болуп окугула, туугандар. Азыр Кыргызстан боюнча тестирлөө болду, анан кийин окууга тапшырасыздар. Ошондо сельхоз институттарды, сельхоз техникумдарды тандаңыздар. Анан ушул чет өлкөгө дагы окуганы чыксаңыздар, ушул агрономияны тандаңыздар. Кыргызстанда агроном жок болуп атат азыр. Эң востребованный кесип бул агроном. Бардыңыздарды ушул агрономияга окуганы чакырамын. Ассаламу алейкум туугандарым. Мына ушул мекен биздики. Мына ушул тоолор, мына аскалуу зоолор, мына ушул суу, мына бактарак, ушунун бардыгы биздики. Туугандар, ушундай байлык башка бир улуттарда болуп калса, мына жери жок уйгурлар жүрөт, жери жок дунгандар жүрөт, сыгандар жүрөт, курттар жүрөт, жер жок жүрөт алар. Силер эмне деп ойлойсуңар? Эгерде ошолордо ушундай мекен болуп калса, ошолор ушинтип тырышып мекенин үчүн акчасын аяп отурмак беле? Жок, андай кылмак эмес, алар бүт акчасын бермек мекен үчүн. Мына биздин байлык. Мына биздин байлык, мына ушул жаратылыш биздин байлыгыбыз. Мына ушул жаратылыш биздин эң чоң байлыгыбыз.
Россия, Украина, Белоруссия бардык мамлекеттерден кирип атат. А биздин өзүбүздөн өндүрүш өлүп калды. Же конфет чыгара албайбыз. Спичка жок даже бизде. Ширенке жок. Ширенке бербей койсо биз эртеге ширенкеси жок отуруп калабыз. Аны деген мына мамлекет башчылары ойлонуш керек да. Мына мамлекеттин ушунча 30 жылдан берки саясатын карап көрсөң, жалаң эле ушу саясат депутаттыкка, премьерликке, президенттикке ошого умтулган эле кишилер келип атат экен да. Только кресло талашмай, бир дагы мынтип карапайым элди ойлоп, мына байларыбызды айтып көрөлү. Ченелүү эмес, бизде эбегейсиз байлар турат. Алардын кылган бизнеси же арак сатат, же бензин сатат, же бирдеме бир дагы ушу Кыргызстанга бир пайда келтирбептир да. Мына Рошен деген бир чоң компания бар, Порошенконун. Ошонун конфетин алып келип эле тыккылап атат. Баян Сулуу, Рахат, Бабаевский, Юдашкин, Юшкин деген толтура конфеттерди бияка алып келип эле аларды деген мен ташып атам. Мен колуман келбейт аны таш. Сиз ташып атасыз. Жок, аны деген байлар ташып атат. Майын деле, чайын деле бар жокту алып келип, бизди деген жалкоо кылып салды кыргыз эли. Биз жалкоо болуп калдык, эч нерсе кылгыбыз келбейт, наготове. Кичине эле кыйналсак эле сомкабызды көтөрүп алып Россияга барып көчүшүп турабыз. Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар. Тугандар. Мына Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан түшүнүш керек. Биз могу сууну Кудай берип атат. Туура. Биз аларга ичкени суу берип турганы биз мындай кошунучулук жакта милдеттүүбүз. Бирок мына ушул суулар жылдан жылга азайып баратат. Мына ушул сууларды азайтпаш үчүн бир чараларды көрүшүбүз керек, биргеликте. Эмне кылыш керек? Ушул Орто Азия бардыгыбыз биригип туруп, мына ушул биздин тоолордун бардык жерлердин бардыгында дарак отургузушубуз керек. Мына ошол дарак отургузуш үчүн мына Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Түркмөнстан биздин сууну ичкендин бардыгы бизге жардам бериш керек. Суу дагы ресурс. Мына катар полный абрикос, а? О, абрикостун как түрүнөн да үчөө бар, жана күкүрткө чыланганы, бактын башынан кургаганы, анан кандек дегенчи. Кандек деген, ошондой айдадым, анан шалак бар, анан поздний. Багы 52ден берген өрүң сорту эмне? Шалак болчу. Шалак, Мен ошону үйрөтөйүн деп атам да. Шалакка багы жаз келгенде витаминоз укмуш болот экен да. Ошол кезде мына ушул өрүктүн витамини өлө керек болгондо любой акчага сатып алып жеткен да орустар. 300 десе давай дейт экен да. Жок дегенде 1 килограмм жеткен бир орус. Шалактын жакшысы бир эле терилеткен, бүт баары 1 калибр. Ооба. 1 калибрде кетет дагы. Анан кийин бир акча болот да. Дүң мурдуң мисалы үчүн мына 1 гектардан шалакты эгерде жакшы карай турган болсо 1 гектардан 50 тонна не вопрос да. Буюрса. Не вопрос. Себебен мен немелерди билемин. Багы тажиктерди билемин. Ошолор куттун баягында жакын отургузуп, баа Уфа немеси менен метод менен караганда немелери бойлору кичине бирок түшүмдү өлө алат экен. Ар бири 200 тонн салат экен. Килограммда. Элестетип көр. Жакшы болот. Абреска немеден О, мына немени мына азыр эгерде мына ушул канча гектар жериң бар? Бул жерде общий ар жагы менен 4 атак айдалып плодовойлар 1.70-те. 1.70-те. Ар жагын овощной. Овощной. Алда капельный поливте бадыраңдар. Мына эгерде тиягың менен биягыңды экөөнүн кошсоң 4 боло турган болсо сен мына башка сенин деле мына жаныңда канча соседтериң тиякта бак отургузбай эле иштетип атат, мына көрдүңбү тетигин, Ошолордун пайда алса 40 000 сом алат. Албаса жок да ошо. Картошкадан башка. Ооба, сен болсо 40 000 сомду бул жерде 2 эле жөөктөн алып коюп атпайсыңбы? 40 000 сомду. Тура? Мына ушуну айтып жеткизе албай атам да элге. Элим, сен бак отургуз, бакты жакшына кылып баксаң, мына мисалы үчүн жана эле айтып кеттиң го, Ткачев деген эме бар экен да.
орус бар экен, политик, bir саясатчы, кыйын киши. Ошонун Краснодарский крайда 700.000 гектар жери бар экен, өзүнүкү экен, өзүнө таандык. Бул деген биздин суга жерибиз 700.000 гектар. Биздики. Ал жерде бир эле кишиде ошончо жер. Биз орустар бизге нанды берет. Данды берет, а биз олорго деген эң сонун даамдуу мөмөлөрдү жеткизип берип турушубуз керек аларга. Туурабы? Мына ортосун мындай бош таштабаш керек экен деп. Биде же неме айдап салсаң, чабылып алып. Жок, сен беде отургуза турган болсоң, эртеге мына алмаларың бышкандан кийин, мына чоңойгондон кийин мына түбүндөгү алмалары бышпай калат. Анан көрөктү бул жерге мен айтып атам го, ошо бир жетиге где-то бир тиягына биягына кылып туруп, экөөнө бир 300дөн 600 каз багып койсоң, болду, кутуласың мына ото чөптөн. Башыңда оорубайт. Баш оору карабаңдар. Муну эми Такыр башыңда оорубай калат. 10 күндө турмак. Мына Тоң районунун элине айтарым, айнанайын эл. Мына карасаңыздар, мына кылса болот, мына көрүңүздөр. Буяктары мына жаңы көчөттөр экен. Мынакта болсо эски мурунку бактары. Ошолордон уже түшүм алып атат. Анан мына дагы бир кызык жери, багы мен агроном иним Бекболот. Мына Азаматка баягы KGB эмесин үйрөттүрсө мынан карагыла. Алманы көрдүңөрбү мына? Мына. Уже алма алды мына. Мына быйылкы уже түшүмдү алат мыналар. Көргүлө. Карачы, кичинекей болуп, канча алмалы болгон, Ошон үчүн туугандарым баг отургузгула, багбанчылыкты жакшы өздөштүргүлө, окугула. Окуп, бунун окуусу деген агрономия эле. Ошо плодовочной эмеге факультетке тапшыргыла. Окугула, окуп, ушунун багбанчылыктын сырларын үйрөнүп алгыла, болду. Моусолду таштап койгон буга жана импортный биз пышкан алмалардай. Нерде? Кечкиге? Мына тон түндө сеники багың аз оройт да. Ошон үчүн мен айтам, подгорье, ошол верхний зона, средний зона, нижний зона. Нижний зонага вообще бакты жолот болуш керек да. Говорят, полный шабдалы, 5 сорт. 5 сорт. Эксперте бышкандан тети кеч күзгө бышканга чейин. Аркы эки сол эме, кара өрүк, аркы солу капитан деген эме карагат. Анын аркысы чычырганактын 3 сорту бар. Бескалюч. Бескалючка, Алтайский. Алтайский. Чоң болот, Бул эме капитандын немелери. Расадан жердин астында да көпүрөбүз. Шуга мун менен чук-чук. Регулировка кылып турасың, Мына кара өрүк экен, Булар кара өрүк, эки сол кара өрүк. Шапталың быйыл алса керек? Шабдалы алат го, бар арасын. Бар экен? Быйыл берет шапталы. Шабдалы быйыл берет. Шапталы жейсин быйыл. Булар эме кара өрүк. Кара өрүк, Бул капитан деген смородина. Булардын өзү түшүнгө түшүп. Эме бескалючки неме мына. Мына черный капитан мынандай болот, туугандар. Мына карагат мынандай болот, көргүлө. Ассаламу алейкум Facebook колдончулар. Ассаламу алейкум багбандар. Биз Азамат Касеев деген иним бар, агроном, Тоң районунан. Мына ушул инимдин мына жерде багы бар. Ушул багка келип, экскурсия кылып, көрүп кетип атабыз, туугандарым. Эме, эмне дейин эми, туугандарым, айтып атам, айта берем, чарчабайм, Кудай кааласа. Бардык эле кыргыздардын жерине баг отургузуш керек. Садакалоңдор, бизге мына верхний зона, нижний зона деп коет. Средний зона. Анан нижний зона 3 зонага бөлүнөт. Ошонун 2 зонасына баг отургузса. Мына, туугандар, көрүлөт. Мына сон абрикостор бар.
шалақ. Барын кесіп алғанда болбай алады да көрдіңіз, ошон үчүн бул амалажыбай деп атат, кетинен бирден бутакка амалажыбай кетет. Бул буталы эле кийинки жумаларда полный формировка кайра баштайт. Кайра? А так мындай 1 жылдыктар өспөй калса эле уже 3-4 жылдан түшүм майдаланып экинчи сорт болуп калат. 1 жылдык өсүп туруш үчүн чоң бутактардан да ата көпчүлүк дыйкандар ой түшүнбөй аткан бул деп өспөй коюшат да. Ошон үчүн кесип келечекти ойлоп эмет. Амалажение. Жаштар бар көрөр бүт барын деле. Мында да амалажанияга кеткен. Быйыл кайра чоң бутактардан алып коем, эмдиги жылы булар түшүм бере баштайт. Аркылуу деле карасаңар баарында бар бирден чоң бутак кесилген. Кайра амалажания. Кеспей койсо жанакы эженикиндей болуп бүт бары барып туруп анан бир малда бүт экинчи сорт. Кеске туура келет деген. Мына чөп эле куратып кетем. Урайлардан урап атабыз деген. Буюрса тырмайбыз буларды. Буну тырмаба. Ындый жагында эме бар, малинайда. Мына мында да уже амалажания да уже эметип койгонбуз. Момне? Мында деген курт немеси бар. Куртту туып коет да. Эndi? Ой, жөө. Мына арасында ошон үчүн азыр жумуртка чыккан кезде бардовский смесь жасап салыш керек. Бардовский смесь жасаң, тынчыйт. Карасаң, өзүнүн жаткан жерин кандай эме кылган, Баягында бекитип, Эле бекине алып турган. Уктап атат да бу жыргап азыр. Сволочту бери алып чыктым. Тет алмалар дагыныкы дана жакшы билинет да муну. О. Азыр. Карайсың. Мында уже жок экен муну. Үчүк турасыз. Азыр тиги алмалардын жумурткалары бар да. Онда багы неме деп коет эле ба. Букачар эле ба бассаң тарс этип сынып атат го. Жарылат. Улар өлө бийик болчу. Үстөлгө чыгып терсиз. Ийип салсына конкретно. Бүт барын отургузуп койгон. Бир эле тип калды тияк. Калгандарын басып жүрүп эле терип коебуз. Башында асмандап турчу. Мына ушул системаны жакшы коюп алдың, мына кара. Кыйналыш жок. Мына биздин өрүгүбүз айланайын тетиги сен турат го, талың. Ошодон бийикте, анын деген учундагыны биз эч качан жеген эмес. Только ушул 3 метр, 4 метрлигин гана жейбиз. Калганынан кийин айласы жок. Күйбүз да. Жерден эле теребиз. Мына кара, сон системага отургузуп койдум. Жыргал. Буттар уже жапыш болуп калды. Тети соседтериң да ороп турду. Алар да абрикос отургузганбы? О, абрикос. Алардыга? Алар шыта менен теришет. Неме? Ба, бийик, Бийик анан ортосун көп көчөт баткырабыз деп тыгып айдап салат да анан жөн эле токой болуп күнгө качып өйдө асмандай берет. Ошондо анан шыта менен теришке туура келет, бирок текшибишпей алат. Бул жерде мына 5-400-дикине сонун расстояние. Бүт бары бири бышат, бир терилет, бүт эчтеке эме. Азыр эме баягында биз элдерге айтып атабыз да, эгерде мына колуңардан келсе, эптей алсаңар, поликардик алмаларды 2-ге 3 отургузула деп атабыз. Эптей албасаң, анан 3-ге 4 кыл деп атабыз. Чтоб алма батсын да. Ал интенсивный багыш керек да, ал кичине оорураак да. Жакшы билим менен жакшы агротехнология кылбаса, түшүм алыш кыйын болот. Ооба. Мына көп эле бактарга барып атам мен. 10 жылдан бери мына баягы орус бар го, ким эле Ковалевпу? Коновалов. Ошонун көчөтүн бир киши ушу абабыз отургузган экен, 10 жылдан бери түшүм бербей атат дейт. Ошо жүдөй берсе. Ото немеси ба, ото демне ба, немеси кесүүсү туура эмес болуп калган экен да. Аябай кескенде да плодовый почка болбой эле ростовой бере берет. Только ростовой экен, аныкы өзү алмасынын бою канча, формасы неге окшош десем, мынага окшоп кетет да бир аз. Мына. Ошонун бийигирагы. Ошого эле окшоп кетет экен, бирок түшүм бербегени начар экен да, түшүм бербейт экен. Бул туура эмес кесилген да түшүм бербей алат. Мына жерде карачы кандай сон, мына. Тет жакта толор. Тияктагы карагайларды көрдүңөрбү? Азамат ошо карагайлар природадан өзү чыкканбы же отургузганбы? Алар өзү
Өзі эле? Жараткандары да. Subhanallah. Кандай? Мына мону көрдүңөрбү? Assalomu alaykum Facebook колдонуучулар. Assalomu alaykum багбандар жамааты. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен бардыңыздар туугандар. Мына азыр оштон чыгып биз эмеге келип калдык. Кызыл Кыяга келдик. Кызыл Кыяда Куда кааласа азыр чай ичип атабыз. Обед эртең мененки эмени ичип алып Куда кааласа кайра жолубузду улайбыз. Мына эме азыр көбү суроо берип атат, Абдулла Ташиевич, мына чогулуштар каерде болот деп. Туугандар, мына өзүңөрдүн жер адисиңерге звонить этиңиздер. Эгерде адам көп келе турган болсо, чогулуштар эмеде болот. Мындай клубда болот. Эгерде адам аз чогула турган болсо, ошол акимчиликтин эле жыйындар залында өткөзөбүз деп ошентип пландап атабыз. Мына өзүңөрдүн мына айыл башчыңарга чалып, айыл башчыңардан сурагыла. Айыл башчы, мына эмеден өкмөттөн кат келди силерге, губернаторго барды, акимдерге, айыл башчылардын бардыгына барды. Мына Багдабадка биз кандай катыша алабыз, каерде болот деп, именно ошол өзүңөрдүн айыл башчыларыңардан сурасаңыздар, мына ошолор силерге толук маалыматты берет туугандар. Мына ушуну жеткизип коеюн дедим эле. Азыр жалып өтө көп сурап атышат да. Каерде өтөт? Эртеге 1 февралда эртеге Лейлекте клубда болот экен. Клубка уюштуруп атыптыр. Бардыңыздар ошол лейлектиктер, ошол немеден арка айылы, Кулунду, Максат, коммунизм, Сада, берке оочулуктар бардыңыздар, ошол Карабулактыктар, Раваттыктар бардыңыздар, ошол Исфана шаарынын өзүнүн клубу бар экен, чоң. Ошол жерге чогула бериңиздер туугандар. Эфирде бөлүшүп коюңуздар, көбүрөөк адамдар, лейлектиктер билсе, көбүрөөк киши чогулушка келет эле туугандар. Кудайым буйруп насетсе, бүгүн кечке иншалла Лейлекте болуп калабыз, анан дагы прямой эфир кылып, кыла турган иштерибизди координировать этебиз. Аман болуңуздар туугандар. Эфирди бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум туугандар. Бизде азыр сугат проблема болуп баштады. Чындыгында бизде суу көп, бирок бизде ошол сууну жүргүзө турган ирригация жок. Каналдар жок, скважиналар жок. Обыкновенный жөнөкөй эле мына биздин ошол лотокторубуз жок да. Мына ушунун бардыгын кайра калыбына келтириш керек. Анан кошумча дагы каналдарды каздырыш керек. Мына ошондо токтойт бул проблема. Мамлекет мен айткан жанагы айыл чарбага 200 миллион долларды салыш керек. 35 миллион доллары питомникке, 65 миллион доллары каналдарга, 30 миллион доллары буровой установкаларга, и анан 70 миллион доллары агрономдорду окутканы. Мына ошондо анан кийин биз бул бардык айыл чарба көйгөйлөрүнөн кутулат элек. Ага чейин ушинтип урушуп жүрөбүз. Мына азыр айыл чарба министрлигине, ошол айыл чарба жумушчуларына 1,5 миллиард акча жумшалат жыл сайын. 1,5 миллиард. 30 жылда 45 миллиард сом жумшап коюппуз, алар эч нерсе чечпептир да. Мына ошон үчүн мына бийлик төбөлөрүнө айтамын, бийлик башчыларга. Бул айыл чарба министрлигине кеткен акчаны анан көрөктө туура эле ушул сугат проблемасына, агрономдорду окутуу проблемасына, каналдарды казуу проблемасына, жана ушул биздин ушул бардык айыл чарбага керектелүүчү урук көчөттөргө сала турган болсо 1000 эсе эффективдүүрөөк болот эле да. Мына ушуну ушул карап койсоңуздар, ушу 5 жылдан бери ушул көйгөйдү айтып келейдам. Бул көйгөйдү чечиш үчүн бизге каражат эле керек.
Каражат керек, мына ошол каражат боло турган болсо ушунун баардыгы чечилет эле. Ассаламу алейкум. 1 килограмм кык менен ошо канча миң ото чөптүн уругу барат. Анан кийин ошол тамырды оорута турган нематеттер кошо барат. Анан тамырды оорутат дагы ошондон жакшы өсө албайт да. 2 килограмм биогумус, 50 килограмм перегной барбы? Неме навоз. Ошонун күчүн бере алат да. Ассаламу алейкум туугандар. Мына мен айткан баягы интенсивный садоводство мына 2018 жылкы отургузулган алмалардын түшүмүн көрдүңөрбү? Мына 2018 отургузулган алмалар мына. Туугандар, бак интенсивный болуш керек. Эгерде ушундай багбанчылыкты үйрөнөм десеңиздер, Telegram группама киргиле. Ошол жерде 15 000 багбан бар. 15 000 багбанга кошулуп алып, ушундай бак кыласыңар. Мына карагыла кандай сонун чоң бак. Мына. Telegram каналыма, Telegram группама киргиле. Борбор Азия багбандар биримдиги деп издеп кириңиздер. Ассаламу алейкум туугандар. Багбанчылык ыргалдуу, интенсивный болуш керек. Мына Турциянын көчөттөрүн алып отургуза бергиле. Мына көргүлө. Турецкий и Польшанын көчөттөрүн алып отургуза бергиле. Мына результатты көргүлө. 2018 жылы отургузулган көчөттөр. 2018. Мындай ол бардыгы алма алып атат. Мына көрүңүздөр. Мына катарынан алма. Полностью мына алма. Бардыңыздарды ыргалдуу багбанчылыкка чакырабыз. Бак интенсивный болуш керек. Эски көчөттөрдү отургузбагыла. Турциядан, Польшадан келген эң сапаттуу көчөттөрдү отургузгула. Силер результат аласыңар, туугандарым. Бардыңыздарды баг отургузууга чакырамын. Борбор Азия багбандар биримдиги деген Telegram каналга кириңиздер, багбанчылыкты үйрөнгүлө. Борбор Азия багбандар биримдигинин негизги максаты Кыргызстандын багбандардын бардыгын мындай ыргалдуу багбанчылыкка үйрөтүү. Биз Telegram каналыбыз бар, Борбор Азия багбандар биримдиги деп. Мына ошол жерде элдин бардыгын ыргалдуу багбанчылык үйрөтүп атабыз. Булардын зыянкечтери менен кантип күрөшүү, булардын илдеттери менен кантип күрөшүү, булардын түшүмүн кантип арттыруу, ушул дарактарды, мөмөлүү дарактарды органика кылып кандай өстүрүү, мунун бардыгы биздин ошол Борбор Азия багбандар биримдиги деген Telegram каналыбызда. Бардыгыңыздарды ошол каналга катталууга чакырабыз. Сиз мындай өзбектер айтмакчы, чирайлуу кылып бага бериңиз. Кардары келет. Анан кийин баягындай мындай эми билбейм, бага мен кичине кезимде аябай сепкилдүү бала элем да. Бага сепкилдүү кыздар барбы, анан кийин бага кардар келбей келди. Бага сулуу, чирайлуу кылып бага бериңиз, кардары келет. Посредник көбөйткү атпайбы? Эми посредниктин дагы мисалы үчүн куштун, курттун бар жогунун акысы бар да, посредниктин деле акысы бар. Ошон үчүн эми мындайда берекесин берсин деп аракет кыла бериңиз. Сулуу кылып бага бериңиз, келет кардар. Анан кийин мен башында да айтып кеттим го, туугандарым, мына биз сунуштаган сортторду жасай турган болсоңуздар, ушудан мөмө. Силер бул сертификатын кошо алгыла, көчөт саткан кишиден. Палатниктен аласыңар да. Сертификат берет мындай. Ошондон кийин ксерокопиядан чыгарып, ага кол койдуруп алып койгула бул жака. Эртеге түшүмдү сатканда сизге жеңил болот да. Келет. Ретчифтек болот. Ошон үчүн мамлекет башчыларынан суранабыз. Ушул Казакстанда мындай да. Биз өзүнүн картошкасын бышканда 40 күнгө карантин кылып коет, бизден 1 килограмм картошка өтпөйт. Өздөрүнүн дыйкандары картошкаларын сатып, жайгаштырып бүткөндөн кийин эгерде керек болсо анан кийин картошка киргизет, керек болбосо киргизбейт. Биз дагы ошол методго өтүшүбүз керек дагы. Ошо Тажикстан менен Өзбекстандын границасын чып эле жаап туруп, мына биздин баткендиктер, лейлектиктер, кадамжайлыктар, токтоголуктар, оштуктар өндүргөн бардыгын биз өзүбүз гана потребление кылып, эмне жетпесе анан кийин киргизишибиз керек. Ага чейин биз менен базарды толук биз өзүбүз контроль кылышыбыз керек. Мына бизде 6 миллион потенциальный покупатель туруп, биз болсо экспорт кылган шашылабыз да. Биз биринчи өзүбүздү толук камсыздайлы. Алма менен, өрүк менен, жүзүм менен туруп, бар жок менен өзүбүздү камсыздайлы. Анан кийин анан башкага ошол экспорт кылгандан анан кийин шашайлы. Биз деген Ассаламу алейкум туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды
кичинелигинде ушул абасы менен содагер керебенинде сопровождение кылып кетип атканда күзөттөр. Ушундай кылып күндү бир булут тосуп турган экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды ошол булут артынан калбай ээрчип көлөкө кылып турган экен да. Аллаху акбар. Бул дагы эң чоң можизалардын бири. Субханаллах. Ассаламу алейкум туугандар. Жакында бир оштук, бир кытайлык болуп калат окшойбуз. Мыналар яман көбөйүп тургу ошто. Мына паспортун текшерген бирөө барбы? Мына туугандарды кара. Нихао. Гонконг? Пекин? Пекин? Бейжин? Манас знаете, да? Манас. Манас. Скоро Манас придет обратно. Манас. Ждите, ребята. Манас. Знаете Манас? Манас. Болду. Манасты тааныйт экен дагы. Ассаламу алейкум. Туугандар, мына отправка. Мына азыр кара сууга кетет мына. Сөлжанды кандай болот деп көбү айта берет да. Мына туугандар, сөлжан мынандай кык болот, кыктын ичинде мынандай сөлжан. Ушундай эле болот. Көп болбойт. Мына мисалы үчүн мыналар булар малектөр. Анан будан кичинекейлери булар ювелиндер. Мынандай ушундай коробкага салынып эле жөнөтүлөт. Ушундай коробкага салынып эле сөлжан мына. Шуну уруктук сөлжан деп коет, ушудан анан көбөйөт сөлжан. Алып барып туруп, мисалы үчүн мына коробканы 10 килограммдык коробканы 1 тонна кыкка саласыздар. Ушуну 1 тонна кыкты, ушул сөлжан, бир коробкада, кичине коробкада сөлжан 5 айда переработка кылып, силерге биогумус чыгарып берет. 0550 20 0007. Ассаламу алейкум туугандар. Ким баласын Туркияга окуткусу келип аткан болсо 0550 20 0007 номерге WhatsApp'tan жазыңыздар. Балдарыңарды Турцияга окутуп беребиз. Кудай кааласа аракет кылабыз. Ошол контракттарын арзан кылып, анан кийин ошол жатаканаларын чечип, ал жерге баргандан кийин жумуш менен камсыз кылып, мисалы үчүн студенттер бардыгы эле иштейт экен Туркияда. Анан кийин ошол эгерде колунда жок кишилер боло турган болсо, ошолордун балдарын бекер окутканы жардам беребиз. Кудай кааласа элдик салымдын күчү менен ошол балдар барып Туркиядан бекер билим алып келишет. Туркиядан биз биоинженерияга окутабыз, алар бизге келип, мына Кыргызстанды багбанчылык менен бага турган эр азаматтар болуп келишет. Бардыңыздарды ушул сообщенияны бөлүшүп койгону чакырамын. Эгерде өзүңөргө багбанчылык боюнча кандайдыр бир маалыматтар керек болсо дагы 0550 20 0007 номерге маалымат багбанчылык деп жазып койсоңуз, мен силерге бизден эң Кыргызстан боюнча айыл чарба чоң группалар бар, телеграм группалары. Мына ошолордун ссылкасын силерге жөнөтүп коемун. Туугандарым, сообщенияны бөлүшүп коюңуздар. 0550 20 0007 номерге WhatsApp'tan маалымат деп жазсаңыздар, көп информация менен бөлүшөмүн. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум туугандар. Мына Мамбетов айыл өкмөтүндө. Мистени караңыздар. Берекени Алла Таала Кыргызстанга жадырып берип атат. Биз эл өзүбүз ушуну терип жегенди үйрөнүшүбүз керек, туугандар. Мына даракты отургузабыз, жакшы карайбыз. Дарак бизге момунда мөмө берет. Биз ушул мөмөнү кызылдай акчага сатабыз. Сатып туруп, биз өзүбүздү экономический поддержка кылабыз. Бул жерде биз буну өстүрө албайбыз.
Алла Таала буга өс деп буйрук берет, анан өсөт бул. Biz tikkенди гана, себепчи болгонду гана билели, калганын Алла Таала өзү жасап берет, туугандарым. Бардыңыздарды баг отургузганды чакырамын. Баг отургузгула, туугандар. Мен касамкор болуш керек да, онча акчаны табыш үчүн. А бул жерде адал эмгек менен эле табасыңар да. Эч кимге жалтырабайсыңар. Кичинекей ушул сөлжүлан идеология бизде органика тамак. Органика тамакты жей турган болсок эмне болот? Ден соолук болот. Ден соолук болгондон кийин дорогостоящий препараттар бизге кереги жок болуп калат. Өчүткө туруп поликлиникада балдарыбыз ызылдап, ыйлап ошондо турбайбыз. Ты что ты кушаешь дейт да, что ты ешь дейт. Биз эмне жеп атабыз? Biz bayağı nitratlar tolğun başka memleketlerden kelgen azık ovqattарды жеп отырмыз. Мына бұл мамлекеттің адамдары, ағайларыңар bunu айта алмайды. Себебі дегенде бұларға ондай права берілген емес. Мен мысалы үшін ештерді істемеймін. Мен жүрме жарандық активистмін. Мен айта беремін. Біздің ең бірінші Қырғызстандың азыр іштері біз қиналып жатқанымыздың себебі бізде өндіріс жоқ. Өндіріс жоқ. Магазинге келіңдер. Магазинге кірсеңіздер 90% başka memleketlerde. Mına 30 yıldan beri bir kadam aldığa Kırgızistan'ı sürüp öptürdü. Canan arkaga getirtirdi. Oşalarga keçe pandemiyada gelgen 300 milyondun başta 200 milyonu oşalarga aylığa gelip kaldı oşalarca. Bu ne demek bu? Olur bir iş kılmasa, bir yerden vermese, bir 10-28 bin çinovnikten ne gerek var? Mına oşal Japonya bizden kançası çok olurdun çinovnikler bizde 12 bin çinovnik var ki. Bize 28 bin çinovniktir ne karma oturağız? Bir cılış bolması, bir mantıp jürögünün çıkarıp elim dep bir hareket kılmagan bir şonda çinovniklerdi biz nege bağıp oturağız? Bir bağıt bere turgan bir nanda kıyın adamlar çıkmaydı bizdençe. Bir ile adam çıka turgan bolganda mı misal kıyın bir adam çıkkanda bizde sürüp dep aldığa sürüp ketediler. Buların süylөгөнү жалаңына саясат, шайлодан başımız çıkmaya kaldı. Sayasat, uşak, деген başka bir memleketlerden şunday зависимостьтан çıkışımız gerek, karızlı төлöş gerek. Birgelikte şundan çıkış için biz деген her bir Kırgız patriot boluş gerek. Bugünden başlap sizlerden soranam. Başka memleketten bir kilo nersesini almamızda. Sakır, karabalta olsun, peçene, jalavat olsun, kartoşka, özü olsun, hiç nerse başka memleketlerden hiç nerse alıp jebеңizdер. Özünüzgün jegende anan keyin biz Kırgız bolabız. Özümüzdün kurtlu jeyli, sarmaydı jeyli, özümüzdün nanlı jeyli, oşondoy kılıp anan keyin biz küçlü bolabız. Başka memleketlerden taşınıp oturup biz degen peçeli olup kaldık. Erkeklerimiz erkekte bolboy kaldı. Ayallarımız erkektep ketip atat. Себеби дегенде şunun bardığı bu заложенный. Bu degen programma bizge okşagan ellerde jok kılуу programmasının emesinde işlep atabız. Алар деле билбейт. Наракта бирөө башкарып атат bunun бардыгын. Ошол программага түшүп калганбыз. Биз деген ошого противостояние туруш керек. Средняя Азия мамлекеттеринде эң